Көпчүлүгүңүздөр менин талапкерлигимди колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин мага берген көпчүлүк добушуңуздар мага дагы да мындан да чоң дем күч берди. Ишеничиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Мамлекетибиздин экономикасы, энергетика системасы жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта бийлик башына келип жатамын. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдооңуздар бүгүнкүдөн да көбүрөөк керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жазуучу агабыз Чолпонбек Абукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир маселеге кызыктар болсо, ачык айкын эл алдында талкуулаганга даярбыз. Өкмөттүн эшиги дайыма эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун, ал саясатчыбы же жеке адамбы, эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6 октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы. Ошого макул болгула дегенимде баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буйрса, ошол убадамды аткарам. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес.